Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучуларым, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен азыр Кызылкаядан келсем, ушундай кабар келгенинен азыр Баткен шаарынын Булакбашы кварталынын мынабы бул жерде элдердин үлүшү бар. Бул жерде медицинский жатат. Бул качан бүтүптүр мөөнөтү? 2000 Мына фонарикти кырмаптыр. 2017 билдирчү экен. Азыр. Баары ушундай. Ушул сериясыдан лездесе чыгат да. 2021 Хайнюхай медика девайфай кытайский экен бул. Пробирка вакуумна. Гелим дейт. Ушул кытайский пробирка 2 коробка элдердин талаасыга эле ушинтип таштап атыптыр да, бир коробкасы бул жерде чачылып, уже бул жерде балдар чачып кана жанагы манердеги. Мына коробка ичиде турат. Жок, манердеги эме. О, жарык наракка жандырсаң. Телефон түшүп кетпесин. О, нар жакта да бир коробка бар. Аны алып тергенге не дейт? Тергенге в общем чукур. Мүмкүн эмес тергенге. Ушуну мына комбетине жарытсаң. Мына жерде түшүлө бересиз пока. Жарба балдарга эме болот, түсөң койчу. Муну азыр алып кетебиз. Эртең поликлиника менен териштиребиз. Сиз ушул Булакбашы кварталынын тургуну болосуз, а? Аты жаныңыз ким? Айтып көрсөңүз, кантип көрдүңүз? Бирок бул медицинанын мындай шалакылыгы бизге жакпайт. Ооба. Бизге медицинский немелерди бул жака ким таштаган болсо, кайра биз көрбөйүк, алып келбесин. Бул биринчи жолу эмес экен, а? Биринчи жолу эмес. Буяка системалар келет. Көп буякта өрттөп жүгөргөн былтырлары. Азырда буякта каптар жатат жолдун боюнда, мусор. Баткен шаарынын медицина кызматкерлери келген. Башкы дарыгер Бөрүбеков, ошол координатор да Баткен областынын саламаттык сактоо министринин координатору Бөрүбеков Арзыбек Курсаналиевич да. Ошого кайрылып кетсеңиз. Ошолорду териштирип мыналарды ким алып келип салып атат буяка. Таап наказать этсин. Жазасын берсин, ооба. Жазасын берсин. Элге зыян тийбесин. Ооба. Элге дары берсин дегенде жок дейт. Жок дейт. Мондай нерселерди бул жакка алып келип, бул медицинский мусорду ташай турган жер эмес бул жер. Ооба. Бул медициналык пробиркалар бул жерде жатпаш керек. Таштай турган жер болсо дагы бул жерде жатпаш керек. ЦЦО бөлүмүнө барып, бул кан алганда гана иштетилет. Анализ алганда. Жалаң эле мөөнөт өткөнбү, эч жерде суроо жок, бирок бардай деп мен мунун сыртында глюкоза деп жазып койгон да. Мына алдым. Жок, бул глюкоза башка да? Бул коробка башка. Бул коробка башка. Глюкозанын коробкасына, 2 коробкасына ушинтип мусорлар пробиркаларды толтуруп салып, параңдын элдери суу иче турган лотокко таштап салган. Муну мыйзам чегинде чара көрүп жазаланышыны биз үн жок дейт го, үн. Үнү чыгып атат го, ким үнү жок дейт? Үнү чыкпайтабы сиздерге? Керимбай Молдоканов, үн чыкпайтабы? Да, эч кимсинде эме жок. Бул кытайский. Мен кайерде? Вэйхай Хоньхуй медикал девай. Ойбай, бул. Мына срок годность мында турат, батма. Кана? Мен көзүм мында турат. Мына, астыда мына. 4 миллиграммдык. 2001-17-07, 2002 2021-07 эмеспи? Билбедим, ошондойбу. 21 Yok 2001.
20.01 түшүнүксүз да бул жердечи? Түшүнүксүз вообще. Ооба. Бул срок көрүнүштүү, даже 2001. Бул кытайский өтө коркунучтуу десем болот. Мунун ичинде эмне бар экен даже билбейсиң, ушуну ушул голос угулуп жатат дейт. Көрүп жатсаңыздар, колдон келишинче бөлүшүңүздөр. Эмне параң эли улансын деп таштап койду. 2 коробка медицина. Силер эмне кылып атасыңар? Силерге ишенсек биз өлөбүз го жакында. Муну мен такташтырып алып кетем. Астыда мына. 4 миллиграмм. Бул 2001 707 2002. Жок, мынабу үстү 20.01.17 да? Дата. Ондан кийин мына астыдагы сериясы кетет. Бул 4 миллиграммовый экен. Ушул тиешелүү кызмат органдарына суранат элем, ушуну тактап, иликтеп, мыйзам чегинде чара көрүп берсин. Эмне себептен бул жерге таштады? Бул жерди биз ала албайбыз, экинчи коробканы. Ушул ака балдардын коопсуздугу үчүн балдар ойнобосун деп бул жака экинчи коробканы ыргытып салган. Биринчи коробканы мен алып кетем, эртең поликлиникага барып териштиребиз. Чукурда. Астыны көрсөтүңчү. Экинчи коробка көрдүңүздөр, жыртылган. Бул жерди да жаап коюшук да, ана балдар эме кылбайбы экен, жарып көрөт да барбырчы. Мына ичиндеги суюктук, зыяны жок деп эч ким кепилдик бере албайт буга. Зыяны жок болсо, эмнеге бул жерге ыргытты? Эмнеге ЦСОго алып барып, сразу эле отходко таштабады? Мен азыр кызыккадан келсем эле ушундай кабар келгенден азыр таң аткычадагы Facebookка жүктөдүм, бирок ушул ака өзү таап алган. Бул биринчи жолу эмес, экинчи жолу эмес, дайым эле ушинтип ташашат дейт. Яка шприцтерди, системаларды алып келип төгүшөт. Частныйдагылар кылат бекен, Билбедик. Биз жок маалда таштайт да. Эл жок маалда, Түнүгү алып келеби же эртең менен убакта алып келеби. Булар о жерде толтура 2 кап система колдонулган. Шприцтер колдонулган. О жерде күйгүзүп салган адамдар топтоп туруп. Ооба, зыянын да. Ошон үчүн бул жерде ташап коюптур. Муну медицина тармагы таштайт. Частный же гос поликлиника кантип жокко чыгарышын жолун билбей, ошентип элдердин су койчу огородун лотогуну жаап салган. Мен ысыгына келейин деп келдим. Рахмат ака сизге. Эртең муну мен териштирип чарасын көрөбүз. Кармага 2 жак бәрін кармадым. Көздөрүнө. Азыр мен машинага жүктөп алып кеттим. Эртең барып поликлиника менен мына сериясын терсек эле чыкса керек. Тем более бул кытайский болгону өкүндүрөт да. Көбүнү балдар жарып ойноптур уже. Эртең сиздерге прямой эфир менен көрсөтөмүн, главврачка киремин. Ушул шприц медицинага тиешелүү шприц болобу, ампула болобу, ошолор жооп бериш керек. Баткен областынын координатору жооп бериш керек. Ал болбосо же майлы ака? Баптыр, рахмат. Ушундай эмелер болсо сразу тартып чыгарыңыздар. Чыгарбасак бул ушинтип жата берет да, мусорга толупчу. Ана жол, ана блокпостка полный жолдун 2 бети мусор. Ой, Мынерге келип сүйлөсөңүз. Мынерге. Аналдын ашты о мусор. Каяктагылар таштайт деп ойлойсуз? Эми ушул биякта үлүштөрү барлар таштайт да, жүргөн. Же мынау жаңа айыл таштайбы, мына токтогулу эле айылы дейт. Бул жака мусоробуз келеби жокпу мен билбейм. А бизге келет, бир көчөдөн эле келип кайтып кетет. Ал дагы
Бир жумада бир келеби? Воскресенье күнү келет. Уже бүгүнкү күнү келди. Келгенде белги береби сиздерге, сигнал басып? Сигнал эчтеке бербейт. Ошо келип эле анан менин үйүм астыдан кайтат. Калган о ичкерттерге айланбайт. Айланбайт. Бирок мусорго төлөп атасыздар. Мусорго мен төлөп атам. Бардыгы төлөйт. Калгандарды билбейм. Мен өзүм лично поштада инемин пенсиясын мен алып келип берем. Төлөгөн квитанцияларым бар, келишимди койдум. Бирок эртең мен мындай кылса, келишимди мен бузам мен. Майлы, ака, рахмат, ушинтип колдоп эме кылып туруңуздар. Биз өзүбүзгө өзүбүз күйбөсөк, эме кылсак, бизди эч ким карабайт. Карабайт. Маяка мусорду ойлонуп алып келип таштайттар. Ооба. Кичине эме кылса. Ооба. Бул мен оюмча частныйлардыкы же гостуку да? Экөөм бирөөс эле, мен оюмча. Көзүм менен көрбөгөндөн кийин кыйын да, айтыш кыйын. Муну такташтырсак чыгат, Кудай буйрса. Макул ака, рахмат, ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуң. Жакшы салың. Жерлердин ичиге чейин мусор толуп кетип атат. Ооба. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, урматтуу Facebook колдонуучуларым. Азыр сүйлөбөй тургуза. Муну эми телефон заряд эмен берип тур. Муну эми эртең поликлиникага алып барам же частныйларга алып барам. Кимисинде ушундай серияда пробирка колдонулат. Муну такташтырып, мыйзам чегинде жоопко тартылышын талап кылам. Булак башы эли дагы чыгат. Параң эли дагы чыгат. Мына ой, аркага түшүп кетпе. Эртең ай үсөн. Коркутасың да, Анан эртең Кудай буйрса, аман эсен таң атса, мен главврачка барам. Сиздерге түз эфир көрсөтөмүн. Түнүңүздөр бепил болсун. Эртең эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Жакшы эс алып туруңуздар. Ар бир таңды көргөнгө ар бир кыргызыма насип